Саламатсыңарбы, балдар? Барыңарга жагымдуу маанай калуу менен бирге бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Модель. Модель деген эмне? Бул чыныгы объектинин жөнөкөйлөтүлгөн окшоштугу. Модельдин канча түрү бар? Модель 7 топко бөлүнөт. Материалдык модель, материалдык эмес модель, белги модели, вербалдык модель, компьютердик модель, маалыматтык модель жана информациялык модель. Алар көптөгөн майда топторго дагы бөлүнөт. Биз бүгүн алардын ичинен объектинин информациялык модели деген теманы өтөбүз. Сабагыбыздын максатына келсек, информациялык модель түшүнүгү менен таанышасыңар, информациялык модельди берүү формаларын салыштырасыңар, информациялык модельди жашоо турмуштагы колдонулушун карайсыңар. Аныктамасы. Информациялык модель бул изилдөөчү үчүн объекттин эң маанилүү касиеттерин чагылдырган, максатка ылайык таандалып алынган маалыматтар жыйындысы. Информациялык модельди түзүүдө эң биринчиден максат коюлуш керек. Андан кийин ошол максатка ылайык маалыматты чогултуп, модельди түзөбүз. Объект түп нуска маалыматты коюлат. Информациялык модельди берүү формалары: жаңсоо же сигнал, озеки же сөз, символдук, текстик, сан, атайын символдор жана графикалык, таблицалык, компьютердик болуп бөлүнөт. Адамдын информациялык ишмердүүлүктөрү: информацияны чогултуу, иштетүү, берүү, сактоо, издөө жана коргоо. Ушуну менен, балдар, сабагыбыз соңуна жетти. Ушул тесттерди силер үйдөн белгилеп, туура жообун аласыңар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.